10. bölüm. Anam men asmandan düşüp kele жатқан дағы bir güçlü perişteni gördüm. Perişte bulutlarga oranıp, başının üstünde Hasan Hüseyin tartılıp durdu. Yüzü gündey jarkırap, buttары ottu tiriöştörde ele. Koluna jayılgan bir türmökçönü karmap durdu. Оң butun dengizge, sol butun жерге koyup, arstanday katуу gürküredi. Gürküregende 7 gün gürküre öz ünderi menen süйлep jibеришти. 7 gün gürküre süйlegенде men жазганга камындым. Бирок асмандан 7 gün gürkürөөнүн айткандарын жашыр, аларды жазба деген үндү уктум. Анан деңиз менен жерде турган баягы мен көргөн периште оң колун асманга көтөрүп: Бүттү. Күтүүгө убакыт жок. 7-чи периште Сурнайын тарта турган убак жакындаган күндөрдө Кудай өз кулдарына, башкача айтканда, пайгамбарларына айтып кеткен өзүнүн жашырын сырын аткарып, аягына чыгарат. Деп асманды жана асмандагыларды, жерди жана жердегилерди, деңизди жана деңиздегилерди жараткан, түбөлүктөн түбөлүккө жашай берүүчү Кудайдын атын оозанып ант берди. Анан баягы мага асмандан угулган үн: баргында жер менен деңизде турган периштенин колундагы жайылган түрмөкчөнү алгын, деп кайрадан сүйлөдү. Мен барып периштеден түрмөкчөнү берүүсүн сурадым. Периште: Ал да жегил, ичиңе киргенде ачуу, бирок оозуңа салганда балдай таттуу болот, деди. Мен алдым да жедим. Оозума салганымда ал балдай таттуу, жутканымда ичимде абдан ачуу болду. Анам мага: сен көптөгөн элдер, улуттар, падышалар жана ар кандай тилде сүйлөгөндөр жөнүндөгү пайгамбарчылык сөздү кайрадан жарыялоого тийишсиң, деген сөз айтылды.